Ay. Oo. Бишкектеги Батыш авто бекетинде дүкөндөн өрт чыкты. Кырсыктын видеосу соц тармактарда тарап жатат. Тиси жоонун келип чыгуу себептери жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Айрым ЖМКлар жеринде өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатканын жазышты. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча расмий маалымат бере элек. Булак супер кежи. Камчыбек Ташиев Чүйдөгү ишембиликке жана көчөт отургузууга катышты. Бүгүн 15 апрелде Чүй облусунун Кемин районундагы Илич айыл аймагынын Жаңы жол айылындагы Бакаев атындагы паркта УКМКнын аскер кызматкерлеринин катышуусунда 300 түп көчөт отургузулуп, андан соң ишембилик өткөрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Иш-чарага Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, Бакаевдин жубайы, жакын туугандары жана айыл тургундары катышты. Акциянын максаты жергиликтүү тургундардын экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана паркта жагымдуу микроклиматты түзүү болуп саналат. Өз кезегинде УКМК төрагасы бактарактарды отургузуу, калктуу конуштарды өнүктүрүүгө жана келечектеги урпактарга эң жакшы мурас калтырууга себеп болорун белгиледи. Аны менен катар Ташиев паркка ысымы ыйгарылган генерал-лейтенант Бакаев эгемендүү Кыргызстандын улуттук коопсуздук органдарынын түптөлүшүнө зор салым кошконун, элдин кызыкчылыгы үчүн жан аябаган жалындуу патриот катары элдин эсинде сакталып кала берерин кошумчалады. Өз кезегинде Жаңы жол айылынын тургундары жана Бакаевдин үй бүлө мүчөлөрү бир канча жылдан бери пландалып, бирок ишке ашпай келе жаткан паркты көрктөндүрүү иштерин көзөмөлгө алып, колдоо көрсөткөндүгү үчүн Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирди. Булак серепкежи. На время, наперед, на историю иштеген экен, мына силер келип ошол киши эскерип атасыңар. Туурабы? Ошондуктан өзүңөрдүн ишиңерде так жүргүлө, ак иштегиле, мамлекетке берилгендик менен кызмат кылгыла. Не просто носить вот эту форму, не просто носить имя сотрудника спецслужбы, а нужно еще и работать, вкладываться туда, так, чтобы вы даже сами были довольны. Эгип коюп эле эстен чыгарып койбостон, суу келип, карап, буну көгөртүш керек. В следующем году уже начнем устанавливать скамейки здесь, так? Какие-то скамейки будем устанавливать, чтобы люди могли здесь выйти, отдохнуть там. Токтогулда күтүүсүз жерден мугалим каза таап, 5 адам ооруканага жеткирилди. Кече 14 апрель күнү Токтогул толук жолунда сынактан кайтып келе жаткан мугалимдер жол кырсыгына кабылышты. Бул маалыматты Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы ырастады. Окуя болгон жерде 44 жаштагы мугалим каза тапты. Ал эми 4 мугалим жана айдоочу ооруканага жеткирилген. Токтогул райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Зулпукарованын айтымында кырсыкка кабылган мугалимдер Көтөрмө айылындагы Чокоев атындагы орто мектептин мугалимдери болушкан. Кече 2 айыл өкмөттөгү 7 мектептин мугалимдеринин арасында жыл мугалими сынагынын аймактар аралык туру Бел алды айыл аймагында өткөн. Ал сынакка Кубат Чокоев атындагы орто мектептин мугалимдери да катышкан. 20 жылдык ашык тажрыйбасы бар мугалимдер аталган мектептин атынан сынакка катышып жаткан мугалимди коштоп барышкан. Ал биринчи орунду багындырып, мугалимдер кубанып кайтышкан экен. Белалды аймагынын Балыкты деген жеринде келе жатканда кырсыкка кабылышыптыр. Айдоочу жолго чыга калган малды сүзүп албайын деп жолдон чыгып кетиптир. Кырсык кечки саат 17:30 чамасында болгон. Кечинде 4 мугалим жана 1 айдоочу райондук ооруканага түштү. 2 мугалим алгач жанандыруу бөлүмүнө түшкөн болчу. Бирөөсү бүгүн палатага которулду. Азыр 1 мугалим жанандыруу бөлүмүндө жатат. Айдоочу деле ошол эле Көтөрмө айылынын тургуну болот. Окуучуларды олимпиадага алып барганда же мугалимдер сынакка катышканда көбүнчө ошол айдоочуну чакырышчу экен. Мугалимдердин айтымында, айдоочу башкаларга салыштырмалуу жол кирени арзаныраак алып, шаштырбай күтүп турчу экен. Балдар ийгиликке жетсе, пирожки самсалып берип, кубандырып койчу деп жатышат. Ош Бишкек трассасына жетейин деп калганда кырсыкташыптыр. Үйүнө жеткирерине аз эле калган экен, деди Дамира Зулпукарова. Каза тапкан мугалим 26 жылга чукул мектепте математика сабагынан балдарга билим берип келген. Тажрыйбалуу мугалим катары ал сынакка катышчу мугалимдерге жол көрсөтүп, колдоп, кубаттап жүргөнүн кесиптештери айтышууда. Маркумдун артында 4 баласы калды. Булак турмуш кежи.
Президент Садыр Жапаров Азия чемпиондугунда эркин күрөш боюнча жеңишке жеткен балбандарды куттуктады. Чумашбек уулу Тайырбек Азия чемпиону болуп, Алмаз Мамбеков экинчи орунду алып, Орозобек Токтомамбетов менен Улукбек Жолдошбеков коло медаль жеңип алып, көрмандарын дагы бир жолу кубандырышты. Бул азаматтарыбыз келечекте дагы көптөгөн жеңиштерге жетерине ишеничтер чоң. Балбандарыбызды Азия чемпиондугунда мыкты көрсөткүчкө жетишкен жалпы курама команданы дагы бир жолу куттуктап, машыктыруучуларга ыраазычылык билдирем. Алдыда сиздерди күтүп турган ири мелдештерди, анын ичинде Париж 2024 Олимпиадага даярдыктарда ийгиликтерди каалайм деп жазды ал. Булак Серепкежи. Кара сууда орто кылымдарга таандык кумура табылды. Озгур айылынын Даңги суусунун жээгинен орто кылымга таандык кумура табылып, эртең музейге алып келинет. Бул тууралуу Сулайман Тоо музейинин соц тармактагы баракчасына жазылды. Мындан бир жума мурда Кара суу районунун Озгур айылынын Даңги суусунун жээгинен жергиликтүү тургун Медербек Аккулов мал айдап жүргөн учурда жер астынан кумура көрүп калып таап алган. Жааган жамгырдан улам жер бир аз сүрүлүп көрүнгөндүктөн өз алынча казып көргөн. Бүгүн жерине музей директорунун милдетин аткаруучу Ошмонун Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын башчысы чогуу барышып, кумураны көрүп келишти деп айтылат маалыматта. Анын бийиктиги 1,20, 1,30, диаметри 80-85 см, айланасынан да кумуранын калдыктары чыккандыктан ал жер устакана болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Ошондой эле мындай кумураларга дан сакталган. Булак Серепкежи. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан Жалал Абадтын тургундарына ооз ачар өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Ага ылайык мамлекет башчысынын атынан кечээ 14 апрелде Аксы, Ала Бука, Чаткал, Токтогул райондорунун жана Таш көмүр, Кара көл шаарларынын тургундарына ооз ачар өткөрүлдү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев катышты. Алар президенттин атынан сөз сүйлөп, Жалал Абад облусунун жашоочуларын ыйык Орозо айы менен куттукташты деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Нарын шаарынын четине асфальт бетон заводу курулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, завод Нарын шаарына жана каланын тегерегиндеги жолдорго төшөлө турган асфальттарга байланыштуу курулат. Буга чейин ошол жылы Нарын шаары боюнча жалпы 44 көчөгө асфальт төшөлөрү маалымдалган. Быйыл жалпы Нарын облусу боюнча 106 чакырым жолду асфальттоо каралган. Ошондой эле Нарынга иш сапар менен барган транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Нарын аэропортунун курулуп жаткан жолдорун көрүп, иштин жүрүшү менен таанышканы айтылды. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкө боюнча 5 аэропорттун жолун салууга тапшырма берилген. Булак Суперкежи. Министрлик гүл боюнча биз спортчу кыздарыбыздын баарын бирдей сыйлайбыз жана алар менен сыймыктанабыз. Казакстанда өткөн Азия чемпиондугунда мекенибиздин тоосун желбиреткен сыймыктуу кыздарыбызды 13 апрелде Манас эл аралык аэропортунан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басарлары Марат Тагаев жана министрдин орун басары Дини тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Адумомунов баш болгон делегация тосуп алышкан. Сүрөттөрдөн Мерим Жуманазарованын колунда гүлү жогун байкашкан интернет колдонуучулар тарабынан министрликке карата сын пикир айтылды. Сын пикирлерге маданият министрлиги билдирүү таратты. Гүл кыздардын баарына берилген. Сүрөттө Меримдин гүлүн жанындагы кыз кармап турганы көрүнүп турат. Биз спортчу кыздарыбыздын баарын бирдей сыйлайбыз жана алар менен сыймыктанабыз дешти. Булак Серепкежи. Казакстанга кыштагыдай кар түштү. Астанага 15 апрелде кар түшкөнүн Спутник Казакстан агенттиги жазды. Синоптиктердин маалыматында мындай аба ырайы дүйшөмбүгө чейин болот. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашоочуларды катаал аба ырайында зарыл иштери болбосо сыртка чыкпай турууга чакырды. Буга байланыштуу транспорттун айрым түрлөрү дагы убактылуу каттабайт. Учурда жумушчулар атайын техникалар менен көчөдөгү карды тазалап жатат. Кече Казакстандын бардык аймактарына карата шашылыш билдирүү таратылган. Булак Спутникежи. Бизде кыш
Да. Кандайсыздар, туғандар, бізде қыш. Қырғызстанда 32 градус.